Mına Araşançıların выставкасына келдік. Азыр Арашан жөнүндө, выставка жөнүндө кыскача тасма тартып беребиз. Видеону аягына чейин көрүп тургула. Эң кызыктуу жери ушул окшойт да. Жана бисмилла. Баасы канча мылкы? А бу канча баа бар? Гилтейген 20 миң доллардан башталабы? Эң кымбаты кайсы? Бул канча? 30 миң доллар, Ha dostlar 30 ming dollarlık koçkor. Şimdi ayaklar buraya. Arasa şunçası onda tursa turak bize. Sapra. Geçik mi? Basanca mı? Satılbay var. Bunun basanca son ötür. Şimdi bir de şu tarafa şimdi değil olur. Basanca. Assalamualaikum. Basla etmeyecek. Ayıp sana sökün tavuzda. Bu kaçsın? Bir. Bunu arasında. Gidelim. Şu an oyunu aç. Götürün böyle. Bu gidelim ki. Korkak söyle var ki korkak söyle. Bu kaça? Assalamualaikum. Arkadaşlar. Sen gibi. Bu kadar koç karan çıkın. Bas. Выставкадан кейін билет. Примерно. 50 миң доллар. 50 миң доллар қосып отыр, sorry. Мо қанша сом білбейсіздер ме? Қанша сом? Басы, примерно әке. 20 миң доллар ба? Мына 20 миң доллар қосқан. Екі тиште жаны тұр. Қанша килограмм шығады примерно? 150 килограмм шығады, Бұл жақта да бір қосқан. Басы қанша болады примерно? Сатылбай ба? Қозы ба? 11 айлық қозы шыншақ болды, Сатылса қанша болады примерно? Bu yakta da kızık duyulular var eкен. Bu kara koçkor kança bası? Koy. Ama koy da kança? Примерно bası kança olur satıla turan olsa? Примерно. Ya. 80 ming dollar. Doğru koy ya. 80 ming dollar. Assalamualaikum arkadaşlar. Assalamualaikum. Aleykümselam arkadaşlar. Yakta. Jölde. Sizlerge abdurrahman koysaç. Kaç somluklar en kımmatı? En kımmatı kaç som? Assalamualaikum. Kurulum ne? Общий satılır. Anın için etken de. Bu yakta da biltegen koçkor gen var, koçkor var. Bu koçkor var. Bu koçkorun bası kança var? Примерно 150 ming dollar. 150 ming dollar koçkor. 150 ming dollar. Ben bir günden keyin saytır da. Anan, bu koçkorun bası kança? Assalamualaikum arkadaşlar. Assalamualaikum. Biltegen koçkor gen var. Bu koçkor kança pası? Eskilet. Torpakta olan koçkor eкен, мен мындай koçkorlordu көргөн эмесмин. Şöyle выставкадан келсеңер көрмөкчүмүн. 8,5 миң. 8. Мо чоң канча? Басы koçkor бе? Мо koçkorдун басы канча? Примерно 25 миң доллар, Torpakta болгон koçkorlor. Мына мондай көйнөгү менен koçkorlor. Кара корум дейт. Кара корум бул каяктыкы? Kara korumdan geldi. Kara korum kayak kara korum degen. Karakoldan. Karakoldan he? Kara korum dep koyup turdu. Karakol bu Klичка. Klичкасы. Денесі Грузин o. Karakoldan geldi. Karakoldan geldi. Buna baygeler, el aralık görgözmөгө koyulgan baygeler Araşançılardı. Assalamualaikum. Ana siz жақсысыздар. Ana. Жақта, жақсыласкен. Buna kuboklar. Antakta neler? Elektromotosikletler. Buna kim? Oraki kozu 70 ming dollarga sattım dep atasın, he? Buna o kozunu dostlar mına. Ben öz gözüm menen көрүп атам 70 ming dollarga kança aylık kozu? Oguzunda 3 ay olur. 3 aylık kozu 70 ming dollarga dedi. Uşul ele жерден azı 120 ming dollar berip atat deyби kayra? 120 ming dollar boş beşti. Oy 70'in üstüne boş beş 120'ga surat berip koştu. 70 ming dollarga бүгүн сатып, бүгүн эле кайра 120 ming dollarга сураса бербей коюптур бул козуну мына. Бул асыл тукум болгондуктан. Эми жанагы аферисте муну эмнесин өтпөйсүң, сойсоң этире болот. Lamborghini сойсоң деле ошончо килограмм темир чыгат, Москвич сойсоң деле ошончо килограмм темир чыгат. Мунун асылдыгы менен кымбат болот. Линиясын. Линия 09 эксклюзив. Энеси статус Макстын кызы. Мына 70 ming долларга
Эгизин түгөйү бул. Эгизин түгөйү. Мына ургачысы. Ургачысы. Ургачысы деле машина. Мына өз көзүм менен көрүп атам. 70 миң долларга сатылган козу ушул эле жерден кайра эле 120 миң долларга берилбейт. Мына, далил. Мына Селекция кылабыз деп. Өз Мына кызында калсын деп туруп эле бербей коюшту. Эме. Мына калсын. Силер алдыңарбы? Мына алуучу. 70 миң долларга өзүң алдың да? Кут болсун. Анан 120 миң долларга бербей атасың ба? Мына. Ишенбейт. Машина кошоюн дагы. Дагы 120 миң үстүнө. Садан ачып алсын. Өзүмө деп алгам селекцияны. Кут болсун, берекелүү болсун. Мына кыргыздын койлору элебаралык деңгээлде азыр мына спросто болуп атат, ошондуктан асылдыгы менен баа болуп атат. Мына арашан бакыла. Атайын келди мына. Канча кетти? 140ка? Кетти уже, Мен күбө болдум. Мына экөөбүз жүрбөдүк беле. Кут болсун. Мына жанагы 70ке алган козу, 3 айлык козу 140 миң долларга кайра бия калыптыр. Кут болсун эме. Мына Келбей калдыңызда просто. Кетип калдыңыз. мен сатпай калдым дегенден. Тияктан да 200 миң долларга Жаңы тартып атасыңар, Иә. Жаңы тартып атасыңар арашан, Бизде уже 5-6 айдан бери тартып калып, уже чуйка бар да кайсы малда кетет. Ошол моментте пайда болуп каласыз. Жак, арашан багыш керек экен. Сен эле жүрүп турубуз да. Айтпагыла. Мен ал сөздү 6 айдан бери айтам. Күндө жөнүндө жүрүп турубуз деп. 6 ай болду да. Кандай тиги бошко. Эми өздөрүнүн машинасына салышты. Салып кетиптир, Булар гангер башпы, жырдеме чек болгонбу дейт кезиң. Бирок реальный соода болот. Арашан бакыла. 36 Колшаб қойды. Колшаблар қайда? Сол тарап, оң тарап Колшаб қойыңыздар. Арашан жаматында бұл тарих 236. Талас жаматы басыңарма. 236 килограмм салмақ менен бүгүнкү күндө дагы өзгөчө шоу жараткан Лорд аттуу кошкор 1 метр. Рекорд жараткан Лорд кошкор. Отуруңуз. Калгандарыбыз чыгабыз, кел. Азамат Талипов уюштуруучу топтун мүчөсү, арашанчылардын эл аралык көргөзмөсү, Бүгүн бул көргөзмөнүн негизги максаты. Бул көргөзмөнүн максаты бул арашанды, арашан экенин элдерге тастыктап, жана ушу элдер эмнеге бул коюн багып атканын түшүнүш үчүн, бул малды асылдандырыш үчүн, бири-бирибизге мындай конкуренция создавать этиш үчүн, Өзүбүздүн продукцияны элге, башка мамлекеттерге, башка элдерге да тааныштырыш үчүн. Бул көргөзмө эл аралык, коңшу мамлекеттерден келдишти, Тажикистан, Россиядан, Чечнядан келишти, Казакстандан, ошолорго биздин эмне иш кылып атканыбызды, селекционный жумушубузду көргөздүк. Бул оригиналдуулугун эми башка мамлекеттер ушу арашанга болгон кызыгуусу кандай болуп атат, ошол продукция жөнүндө кыскача ауыздуктар. Кызыгуусу аябай чоң. Азыркы тапта баягы спрос бар. Талапка биз ошол талапка эмете албай атабыз. Продукцияны өндүрүп бере албайбыз. Өндүрүп бере албай атабыз. Ошол талапка. Жок болуп атат. Жетише албайбыз. Жетише албайбыз да азыркы моментте. Ошо элди кызыктырып, элдер канча көп бакса, коңшу мамлекеттерди камсыздаганга аракет кылсак, ошол максат ушул да. Максатыңар жакшы экен, Алла разы болсун. Анан элдерде дагы ар кандай сөздөр жүрүп атат. Арашанчылар өзүлөрү эле топтошуп алып эле, эч кимди киргизбей, өзүлөрү эле элди алдап эле баасын көтөрүп атат. Эч кимди киргизбей экен, аяка баксаң, арашан баксаң, арашанчылардын коомуна кирет экенсиң, киргизбей койсо сата албайт экенсиң деген ушундай эл арасында түшүнбөгөн сөздөр болот. Эми ал деген эми жөн эле сөз. Мен өзүм ошо арашан баккан чарбакер катары, мисалы, любой адам келсе, мен түшүндүрүп бере алам. Биякта мындай да, элдер айтат да, өзүлөрүнөн эле алат депчи. Эми кой баккандардан алабыз да, аңдусак баккандарга барып, же уй баккандарга барып албайбыз да. Ошол себептен биякта арашандын классификацияга бөлүнөт. Экинчи класс, биринчи класс, анан элита класс болупчу. Ошол эми баасы ошого жараша болот да. Эми селекция деп атпайбы? Асылдандыруу. Ким кандай асылдандырып атат, ошого жараша баа болот да. Оригиналдуулугуна жараша. Болгон ошол. Алла разы болсун, бүгүнкү уюштурган иш-чараларыңар ийгиликтүү өтсүн. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Келгиле, катышкыла, уткула. Мындан кийин дагы арашанчылар, арашан багам деп кызыгып жүргөндөр болсо, мына арашан тобуна кирип илимин алып, ошо арашан багам десеңиздер, мына эч кандай чектөө жок. Каалаганда сатасыңар, каалаганда аласыңар, багасыңар. Ушундай да.